Ыйса Машаякты таануу жана андан ырахат алуу. Джон Пайпер. 1-бөлүм. Кудайдын даңкын көрүү жана ага суктануу. Ыйса Машаяктын башкы максаты. Асман Кудайдын даңкын жар салып жатат. Забур 18-бап 2-аят. Караңгылыкта жарык жаркырасын деп буйруган Кудай өзүнүн даңкын Ыйса Машаяк аркылуу бизге көрсөтүш үчүн жүрөгүбүздү жарык кылды. 2-Корунтуктар 4-бап 6-аят. Кудай жараткан ааламда эң маанилүү болгон нерсе бул даңк. Адам баласы эң көп эңсеген нерсе жана асман менен жердин эң терең мааниси бул Кудайдын даңкы. Аалам ушуну көрсөтүү үчүн жаралган. Ал эми биз аны көрүү жана ага суктануу үчүн жаратылганбыз. Мындан азы бизди ыраазы кылбайт. Мына ушул себептен бул дүйнө биз азыр көрүп тургандай башаламан жана өз ишин аткара албаган абалга келип калган. Биз Кудайдын даңкын башка нерселерге алмаштырып алганбыз. Римдиктер 1-бап 23-аят. Асман Кудайдын даңкын жар салып жатат. Забур 18-бап 2-аят. Бүт аалам ушул себептен улам бар болуп турат. Кептин баары даңкта. Космосто учуп жүргөн Хаббл телескобу 12 миллиард жарык жыл, 12 миллиард 9 триллион чакырым алыстыктагы араң зорго көрүнгөн галактикалардын инфракызыл сүрөттөрүн тартып жерге жиберет. Ал тургай биз өзүбүз жашаган Саманчынын жолу галактикасында эле сүрөттөп бере алгыс чоңдуктагы жылдыздар бар. Мисалы, Эта Карина деген жылдыз бизге жарык берген күндөн 5 миллион эсе жарык. Кээде өзүнө салыштырмалуу адамды кыпын, чаң сыяктуу кылып койгон мынчалык зор мейкиндикти адамдар элестете албай кыйналышат. Чындап эле, ага салыштырмалуу биз чексиз кичине болгон кыпын сыяктуубуз. Бирок мындай зор мейкиндик көңүлүбүздү өзүбүзгө эмес, Кудайга бурат. Асман Кудайдын даңкын жар салып жатат, дейт ыйык жазуу. Ушунчалык чоң жана ээн мейкиндиктин жана анын ичинде кыпын сыяктуу болгон жерде адамзаттын жаралышы биз эмес, жаратуучу жөнүндө бир ойду айтуу үчүн болгон. Башыңарды көтөрүп асманды карагыла. Аны ким жаратты? Ким анын кошуундарын эсеби менен чыгарып турат? Ал алардын бардыгын өз аты менен атайт. Анын кудурети күчтүү болгондуктан, күч кубаты зор болгондуктан эч нерсе жоголуп кетпейт. Ышая 40-бап 26-аят. Адамдын жүрөгү абдан эңсеген нерсе Кудайдын даңкын таанып билүү жана андан ырахат алуу. Биз ушул үчүн жаратылганбыз. Теңир, алыстан менин уулдарымды, жер кыйырынан менин кыздарымды алып кел. Менин ысымым менен аталган, өзүмдүн даңкым үчүн жараткан, түзгөн жана орноткон ар бир адамды алып кел дейт. Ышая 43-бап 6-7-аяттар. Биз Кудайдын даңкын көрүү, ага суктануу жана аны чагылдыруу үчүн жаратылганбыз. Жаратылган ааламдын изилденгис жана элестете алгыс кеңдиги Кудайдын чексиз улуулугу жөнүндө жар салган үлгүлүү баян болуп саналат. Римдиктер 9-бап 23-аят. Биздин денелик көздөрүбүз рухий көздөрүбүзгө. Сенин жаның эңсеген нерсе бул нерсе эмес. Мунун баарын жараткан жаратуучу деп айтуу үчүн берилген. Элчи Павыл: биз Кудайдын даңкына үмүттөнүү менен мактанып жатабыз. Башкача айтканда, биз Кудайдын даңкына болгон үмүттөн кубаныч алабыз дейт. Римдиктер 5-бап 2-аят. Же дагы да тагыраак айта турган болсок, Павыл Кудай бизди өзүнүн чексиз улуулугун көрсөтүш үчүн алдын ала жаратканын айтат. Римдиктер 9-бап 23-аят. Кудай бизди ушул себеп менен өзүнүн даңкына бөлөнүүгө даярдагандарга
өзүнүн чексиз улуулугун көрсөтүш үчүн жараткан. Римдиктер 9-бап 23-аят. Адам баласынын жүрөгү ушул нерсени эңсегенден улам ооруйт. Биз болсо бул ооруну басып, Кудайды таанып билүүнүн кажети жок деп эсептейбиз. Римдиктер 1-бап 28-аят. Анын натыйжасында бүтүндөй жаратылыш башаламандыкка кабылган. Мунун ыйык китепте аталган эң белгилүү үлгүсү бул биздин бузулган жыныстык мамилелерибиз. Паул айткандай, биздин гетеросексуалдык, аял менен эркектин ортосундагы мамилелерибиздин гомосексуалдык, аял менен аялдын, эркек менен эркектин ортосундагы мамилеге айланып, бузулушунун жана аял менен эркектин ортосундагы жыныстык мамиленин да бузулушунун тамыры Кудайдын даңкын башка нерселерге алмаштыргандыгыбызда. Анткени алардын аялдары да табигый жыныстык байланышты табигый эмес байланышка алмаштырышты. Ошондой эле эркектер да аялдар менен болгон табигый жыныстык байланышты таштап, бири-бирине кумарын арттырышты. Римдиктер 1-бап 26-27 аяттар. Эгерде биз Кудайдын даңкын башка кичирээк нерселерге алмаштырсак, ал бизге бузуку кыялдарыбызга берилгенге, анын даңкынын ордун баскан нерселерге жетеленип жашаганга жол берет. Натыйжада бактысыз жашообузда андан биротоло баш тартканыбыз айдан ачык көрүнүп калат. Кептин төркүнү мында. Биз Кудайдын даңкын таанып билүү жана аны бардык нерселерден жогору баалоо үчүн жаратылганбыз. Ал эми ушул баалуулукту башка нерселердин бейнелерине алмаштырганыбызда жашообуз толугу менен башаламандыкка кабылат. Күн системасында күн борбордо тургандай, Кудайдын даңкы да биздин жан дүйнөбүздүн борборунда болуп, жарык чачып турушу керек. Ушундай болгондо жан дүйнөбүздүн бардык планеталары өз ордуларында айланат. Ал эми күн ордунан жоголсо, калган бардык нерселер да аяк биякка чачырап кетет. Жан дүйнөбүз дартынан айыгышы үчүн биринчи кезекте Кудайдын даңкын жаныбыздын борборундагы жарык чачып, баарын өзүнө тартып турган ордуна кайра алып келишибиз керек. Биз баарыбыз өзүбүздүн даңкыбыз эмес, Кудайдын даңкына муктаж болгон абалдабыз. Эч бирибиз Улуу каньонго, АКШдагы жаратылышы кооз өрөөнгө өзүбүзгө суктануубузду арттыруу үчүн барбайбыз. Эмне үчүн барабыз? Себеби өзүбүзгө суктангандын ордуна ал жака барып, жаратылыштын кооздугуна суктансак, жан дүйнөбүз көбүрөөк айыгуу алат. Чындап эле ушундай эбегейсиз чоң жана ажайып ааламда, кыпындай болгон жерде адам баласынын күзгүгө каранып, өзүнүн келбетинен маани-маңыз тапканга аракет кылганынан өткөн акылга сыйбас, күлкүлүү иш барбы? Абдан өкүнүчтүүсү, бүгүнкү заманда жарыяланган жакшы кабар адамды ушуга түртөт. Бирок нукура машаякчылык жакшы кабар андай эмес. Өзүнө өзү суктануу менен алек болгон биздин байкуш жаныбыздын караңгы дүйнөсүндө Кудайдын бейнеси болгон Машаяктын даңкын жарыялаган жакшы кабардын жарыгы жанды. 2-Корунтуктар 4-бап 4-аят. Машаякчылык жакшы кабар мен жөнүндө эмес, Машаяктын даңкы жөнүндө. Анда кандайдыр бир деңгээлде мен жөнүндө сөз болсо да, Кудай мени канчалык улуу кылып жибергени эмес, өз ырайымы менен мени өзүнүн улуулугуна көңүл буруп, андан түбөлүккө ырахат алганга жөндөмдүү кылганы тууралуу айтылат. Иса бизге болгон эң чоң сүйүүсүн кантип көрсөткөн? Жакшы кабардын эң башкы максаты, эң чоң пайдасы эмне? Куткарылуубу? Кечиримби? Акталуубу? Кудай менен элдешүүбү? Ыйыкталуубу? Кудайдын бизди бала кылып алуусубу? Бул ажайып нерселердин баары жөн эле дагы бир чоңураак бир нерсеге, акыркы максатка жетүүнүн жолу эмеспи?
Ыйса өз атасынан бизге ошол эң маанилүү нерсени берүүсүн суранып сыйынбады беле? Ата, сенин мага бергендериң да мен болгон жерге мени менен бирге болушун жана мага берген даңкыңды көрүшүн каалайм. Жакан 17 бап 24 аят. Машаякчылык жакшы кабар. Бул Машаяктын даңкын жарыялаган жакшы кабар. Себеби анын эң башкы максаты биздин Машаяктын даңкын көрүшүбүз, ага суктанышыбыз жана аны чагылдырышыбыз. Анткени Машаяктын даңкы бул Кудайдын өзүнүн даңкы. Уул теңирдин даңкын чагылдырып турат. Ал анын табиятынын толук көчүрмөсү. Еврейлер 1 бап 3 аят. Ал көрүнбөс Кудайдын бейнеси. Колостуктар 1 бап 15 аят. Жакшы кабардын жарыгы жүрөгүбүздө жанганда, Кудай өзүнүн даңкын Ыйса Машаяк аркылуу бизге көрсөтүш үчүн жүрөгүбүздү жарык кылган болот. 2 Корунтуктар 4 бап 6 аят. Ал эми биз Кудайдын даңкына болгон үмүттөн кубаныч алганыбызда, ыйык үмүттүү үмүткө ээ болгон болобуз. Башкача айтканда, улуу Кудайыбыз жана куткаруучубуз Ыйса Машаяктын даңкынын көрүнүшүн күтүп жашаган болобуз. Римдиктер 5 бап 2 аят жана Тит 2 бап 13 аят. Машаяктын даңкы бул Кудайдын даңкы. 2 бөлүмдү караңыз. Кандайдыр бир мааниде Машаяк жерге келгенде Кудайдын даңкын асманга таштап келген. Эми мени сен өз ичиңде даңкта, ата. Мени дүйнө жаратыла электе мурун эле сенин ичиңде ээ болгон даңкыма бөлө. Жакан 17 бап 5 аят. Бирок дагы бир мааниде Машаяк жерге келгенде Кудайдын даңкын көрсөткөн. Сөз адам болуп биз менен жашап турду. Биз анын даңкын, атанын жалгыз уулунун даңкын көрдүк. Ал ырайымдуулук менен акыйкатка толо эле. Жакан 1 бап 14 аят. Ошондуктан жакшы кабарда биз Кудайдын Ыйса Машаяк аркылуу көрсөтүлгөн даңкын көрөбүз жана ага суктанабыз. 2 Корунтуктар 4 бап 6 аят. Ушундай мааниде көрүү биздин башаламан жашообузду иретке келтирет. Биз баарыбыз жабуусуз жүзүбүз менен Теңирдин даңкын чагылдырып турабыз. Биз ага окшошкон сайын бир даңктан бир даңкка өтүп, өзгөрүлүп жатабыз. 2 Корунтуктар 3 бап 18 аят. Сыйынуу. О, даңктуу атабыз. Биз бир даңктан бир даңкка өтүп отуруп, аягында акыркы сурнай тартылганда, өлгөндөр тирилгенде, сенин уулуң, биздин Теңирибиз Ыйса Машаякка толугу менен окшош болуп калууну каалап, сага чын жүрөгүбүздөн жалынып жалбарабыз. Ошол күн келгенге чейин биз сенин ырайымыңда жана Теңирибизди өзгөчө, анын даңкын таанып билүүдө өсүүнү эңсейбиз. Күндү канчалык так көрсөк, анын даңкында ошончолук так көрсөк экен жана аны бизге эң терең рахат берген нерсе катары бааласак экен дейбиз. О, ырайымдуу Кудайыбыз, биздин жүрөктөрүбүздү өзүңдүн сөзүңө жана өзүңдүн даңкыңдын кереметтерине бура көр. Бизди баркы жок нерселерге берилгендиктен бошото көр. Жүрөктөрүбүздүн көздөрүн күн сайын аалам жар салган сенин даңкыңды көргөнгө үйрөтө көр. Жакшы кабардан сенин уулуңдун даңкын көрүшүбүз үчүн акылыбызга жарыгыңды төгө көр. Сен даңкка толгон Кудай экениңе жана сендей эч ким жок экенине биз ишенебиз. Биздин ишенимибизди арттыра көр. Жүрөктөрүбүз адашып сүйүү издегени үчүн сенин даңкыңа теңелгис нерселерге өтө эле көп көңүл бурганыбыз үчүн бизди кечире көр. Машаяктын урматына бизге ырайым кыла көр жана биздин жан дүйнөбүзгө өзүңдүн улуу ниетиңди ишке ашырып, бизди өзүңдүн ырайымыңдын даңкын чагылдыра алгандай кыла көр. Ыйсанын ысымынан сыйынабыз. Омин.